пациентка кичинекейинде стресс болгондо эле өт күнү уйку без куйбай калып, бара ичи катып баштаган. Муну өзү да кичинекей билген эмес, ата эне деле сураган эмес. Ошентип ичи катып, бул куйбай, тамак жакшы сиңбей, мунун ичинде жашап аткан микроорганизмдер баары жашап, кандын ичин булгап, ичегин ичин булгап, нормада чоң адамдардыкы 4 метр кичине, ички ичеги 2 метр жоон ичеги 6 метр. А кичинекейлердики опусу 3 метр болот. Демек кичинекейинен 3 метр ичегиси примерно 3 кило чыгышы мүмкүн. Бирок мунуку ичи катып калган үчүн, ошол жакта заңдар жашаган үчүн, ошол жакта микробтор жашаган үчүн 3 килонун ордуна 6 кило болуп, ичегиси детский 6 кило. А нормада чоңдордуку 6 кило норма болсо, ал барыптыр 10 кило болуп калат. Ошол оор ичеги бара өзүнүн таасирин бере баштаган. Кандайча? Чалкалап жатканда эки бөйрөктү кысып койгон. Бөйрөк кысылдыбы, бизде натуралдык ыкмамен дарылаган врачтар айтат. Почки, глаза это почки деп коет. Көздө проблема пайда болду, демек ал биринчи почкада болгон. Демек мунун ичегиси бөйрөктү кысып, ал бөйрөк барып көзгө берген. Ошол эле ичеги бутка кеткен кан тамырларды кысып жүрүп, көбүрөөк мунугу жогору кеткен жоон чегиси шамалдаган үчүн көбүрөөк ушу кызарып, ушу кан тамырды көбүрөөк оң жагын кысып койгон үчүн чашечкада канга, мына карагыла, мунугу жоон кан тамыр көрдүңөрбү? Буттагы муунду тамактандырат. Ушул жака жакшы кан келбей калган үчүн, муундарда проблема чыккан. Муундун клеткалары, муундун суюктуктары өзгөрүп, чашечканын жанындагы булчуңдарды, тарамыктар жакшы кан ала албаган үчүн алар слабый болуп калганда чашечка тияка бияка ойной берген. Муун слабый болгон, ошол үчүн бара бир буту шылык деп түшүп калган. Эмнеге жак полноценный деп коет. Толук кан келбей калган, толук кан эмне үчүн? Ичеги кысып койгон. Аны операция жасатты. Дагы деле көңүл бурган жок. Көзүнө барып, көзгө дарыланып жүрө берди. Бөйрөгүнө барып, бөйрөгүнө дарыланып жүрө берди. Бутуна барып, бутуна дарыланып жүрө берди. Бирок негизги себеп курсак экенин, ичин таза болсун деген кыргыздын макаласына эч ким көңүл бурган эмес. Мына ошол ичи таза болбостон, анан бул ичегилер азыр эңгенде мына жака түшүп калган. Мына ичеги жака түшүп калган. Эми карагыла, ушул ичегинин түбүндө матка менен табарсык турат. Демек ушул ичегилер матка менен табарсыкты кысып турат. Үстүнөн оор ичегиси кичинекейинде 5 кило болгон болсо, 3 килонун ордуна, азыр болсо 6 килонун ордуна 10 кило ичегилери табарсыкты постоянно кысып турган үчүн табарсыктын мочеиспускательный каналы, сокращение, расслаблениясы жок, жырлуу, жазылуусу жок, дайыма ачылган боюнча калган үчүн сийлик дайым тамчылап турат. Памперс менен жүргөнгө туура келип калды. Демек, кандайча биз эми дарылайт экенбиз. Урматтуу мекендештер, эмнеден башталган болсо, ошол жактан кайра баштайбыз. Демек, кичинекейинде коркуп калган, коркуу сезим мээнин ичинде жатат, подсознание жатат. Психолог керек, өзүн психологически өзүн кармаш керек, намаз окуш керек. Мусулмандар намаз бир ой деп коет. Намаз окуп аткан адам бир ойдо болот. А биз мына жөн турганыбызда биздин мээбизге 3 ой келе берет. А намаз бир ой да. Бир ой болгондо мээге салат. Мээге салганда бардык органдар жакшы башкарып берет. Демек, биринчи орунга мээни коебуз. Анан кийин биз ичиндеги өткөн уйку биз менен займасы эте баштайбыз. Бистире алмасаж. Эми ошо ичинде кереги жок нерсе көп жылдан бери жүрөр, бездер толуп калган. Демек, без массаж жасайбыз. Ичегилерди түртөбүз, бездерди түртөбүз, тамакты жөндөтөбүз, сууну ичиргизебиз, сүлүк, арам кан сорулат деген. Нече жылдан бери кандын ичи арамга толуп калган. Сүлүк менен арам канды сорогонго аракет кылабыз. Мындан тышкары мен пневмовакуумдун методу менен перекис куямын. Кандын ичинде жашап аткан микробдордун баарын өлтүрүүгө аракет кылабыз. Перекис куябыз. Жана чөп тарбарды берем. Ушинтип туруп, анан кийин эми мурун жакшы жактан мынтип жаман абалга келип калды да, өйдө ылдыйга келип калды. Эми биз өйдөгө чыгып кетишибиз керек кайра. Мурунку абалга алып барыш үчүн кеминде 6 айдан 2 жылга чейин убакыт керек. Демек,
урматтуу пациент, сиз менде 2 жылга чейин көзөмөлдө болосуз. 2 жылдын ичинде ар бир 4 айда келип турасыз, лечениени баштайбыз. Анан кийин бара сиз жакшы болгондон кийин, жакшы болгонуңузда биз сизди бул жака кайра кандайча жакшы болуп атасыз, 4 айдан кийин дагы чыгарганга аракет кылабыз. Урматтуу мекендештер, негизги ар бир сөздү эстеп калып, ар бир сөзгө кунт коюп, мен берген видеомдор өзүңөрдү карагыла, өзүңөрдү аягыла, өзүңөрдү сүйгүлө. Мына ошондо гана адам ден соолугу чың болот. Ошондо гана ар бир улуттун гени таза болот. Мен сиздерден чың ден соолук каалайм.